Эфирде элдик медиа порталынын дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктары алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Майрамда болгон гей-парад, эми эмнеге алып барат? Шаар башчысын отставкага кетүүсүн талап кылгандар кимдер? Жөө жүрүшүнө уруксат берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу жана ээлеген кызматынан бошолсун деп атабыз. Ошондой талап менен чыгабыз. 80 команда катышкан көкбөрү байгеге 5 уна коюлганбы? Талас жана Жалал Абад облустарында жазгы тала жумуштары башталса, нарында кырсыктардын алдын алуу иш-чаралары өтүүдө. Кийинки убакта 20 сантиметрден ашык кар жааган учурда кар көчкү кооптуулугу жаралат деген божомол бар. Бир карын майды бир кумалак черетет. Сооронбай Жээнбеков соо эмес соттордун ишмердигине нааразы болду. Жалпы элибиздин кызыкчылыгына каршы иштеген адамдар. Ал сот эмес, ал кылмышкер, урматтуу агайын туугандар. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн студияда мен кызматта Жылдыз Байысова. Бүгүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков судьяларынын 11-курултайында учурдагы сот системасында мурдагыдай эле сот катачылыктарды, мыйзамдарды жана судьянын этикасын бузуу фактылары кездешүүдө деп сөз баштады. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Ички инвесторлор боюнча да ушундай чечимдер чыккан. Мындан сырткары кээ бир судьялар тарабынан банк заттарына байланышкан жазык иштерин кароодон мыйзамдын одуна бузушуна жол берилген. Муну атап айтсам, айтып кетейин, Ош областынын айрым судьялары 14 килограмм гаш банк заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапс колдонгон. Мамлекет башчынын баамында учурда сотторго коомчулук нааразы. Бир карын майды бир кумалак черетет дегендей, айрым татыксыз судьялардын коррупциялык аракети токтобой жатат. Мыйзамдуулукту коргой турган бийлик бутагынын өкүлдөрү мыйзамсыз кадамдарга барып жатканы албетте өкүнүчтүү экенин белгилейт. Ушул бир чечим менен бүт мамлекет системаны талкалап бузуп атпайбы? Бир чечим менен. Бул банк зат менен байланышкан кылмыштар бул абдан оор кылмыштар. Бұл улуттун саламаттыгына, келечегине, бұл чоң коркунуч жараткан кылмыштарда. Анан ушундай кылмыштарды ушундай кылып атсаңар, анда ким ишенет? Мына мындай адамдар, бұл улуттун, жалпы элибиздин кызыкчылыгына каршы иштеген адамдар. Ал сот эмес, ал кылмышкер, урматтуу агайын туугандар. Мамлекет башчысы мыйзамдуулукту бекемдөөгө кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн сот системасынын кызматкерлеринин президенттин энчилүү сааты менен сыйлады. 8 марттагы марш коомчулукту дүрбөлөңгө салгандай. Бүгүн Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси 8 март күнү феминисттердин жүрүшүндө провокациялык аракеттер болду деп нааразычылык акциясын өткөрүү үчүн мэрияга уруксат кагазын таштаганы барды. Алар жүрүшкө чыгууга уруксат бергендерге чара көрүүнү талап кылып, кала башчысын жумуштан кетиребиз дешүүдө. Бүгүн Кыргыз коомдук бирикмеси 8 марттагы Бишкек феминисттик демилгелер аталышындагы жүрүшкө уруксат берилишине нааразы болуп, мэриянын астына келишти. Алар аталган жүрүшкө уруксат берген жооптуу кызматкерлердин жана шаар мэри Азиз Рахматовдун отставкага кетишин талап кылып, 13 марттагы расмий митингге атайын уруксат алуу үчүн келишкен. Урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, урматтуу чоролор, урматтуу коомдук активисттер. Мына бүгүн биз ошол 8 марттагы жанагы феминисттердин жүрүшү боюнча нааразычылык акциясын өткөзөлү деп бүгүн бул жерге билдирүү берейин деп келип атабыз. Бүгүн негизи биз ошол бир нааразычылык акциясын бүгүн өткөзөлү дегенбиз. Тилекке каршы биз дагы мыйзамды сыйлап, биздин колубузда билдирүү болгону байланыштуу 9 март, 10 март иш күнү болбогонуна байланыштуу бүгүн мына берип атабыз. Эми 48 сааттан кийин 13 мартта саат 11-де ушу Бишкек мэриясынын астында нааразычылык акциясын өткөзөбүз деп билдирүү берип атабыз. Билдирүүнүн максаты ошол жанагы Чүй проспектиси аркылуу жөө жүрүшүнө уруксат берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу жана ээлеген кызматынан бошолсун деп атабыз. Ошондой талап менен чыгабыз. Акция максатына жеткичекти мөөнөтсүз акциялар менен коштолот. Бирок кала башчылары жооп берип, бардыгы мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтышат. Алардын маалыматына караганда жөө жүрүштө гендердик теңдик жана аялдардын укугу көтөрүлмөк. Тилекке каршы уруксат кагазын алуудагы чоң ката, гей-парад же башка акциялар өтөт деген сөз болгон эмес деп актанууда.
Биз ал күнү бизге кайрылганда энелердин, апалардын жакшынакай майрамы болот. Ошого уруксат бериле деп көптөгөн организациялар кайрылганда биз аларга жооп бергенбиз. Анын ичинде жанагындай провокаторлордун, провокация кыла турган кишилердин кошулуп кеткендерин эч ким билген жок. Бул ачыктан ачык провокация болгон ал жерде. Жакшынакай эле аялдардын укугун, энелердин, апалардын майрамы деп уруксат сурап келип атса, ким бербейт аны? Биз билген жокпуз да. Биз уруксат берүү жана бербөө жөнүндө биз чечим чыгара албайбыз. Бизге жөн эле кагазды жиберип коет, мына азыр замир келди, кагаз таштап коюп митингдеп айта берет. Кээ бир шарттар бар, көчөнү жапмай жок. Башка улутка чакырык таштоо, улут арасы менен араздашууга, бир улутка каршы немеге чыкканга болбойт, жазганга болбойт деген 2-3 гана шарты бар. Калганы боюнча биз эчтеке кыла албайбыз. Бизге мына кагазды берет да кыла берет. Аны мэрия уруксат берди деп. Биз кимге уруксат берип, биз эч кимге уруксат берген жокпуз. Соц тармактарда 8 мартта аялдардын укуктарын даңазалаган иш-чаранын шылтоосу менен ЛГБТ коомчулугунун жүрүшү болду деп жатышат. Мэрия бул акцияны уюштурууда эрежелер бузулбаганын билдирген. Бул жүрүш боюнча мурдагы акыйкатчы Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты Турсунбай Бакир уулу оюн билдирди. Анын айтымында кумсалардын бүгүнкү митинги кийинки муңга терс үлгү. Шаардын так ортосунда катталган бул жүрүш эртең региондорго тарап, бул кадам келечекте чоң көйгөйдү жаратышы ыктымал. Ал эми феминисттердин митингине чет өлкө кызыктар. Мындай акцияга мэрия уруксат берилгени дагы туура эмес. Мэр бул окуяны шаардын башчысы катары баштан аяк тыкыр көзөмөлгө алышы керек болчу деген оюн билдирди. Эртең ошол кумсалар, мисалы, таш көмөр, же болбосо мындай токмок, талаш шалларына келип туруп айтышы мүмкүн. Сен не деп атасың? Бизге борборубуздун мэри уруксат берген. Сен ким элең деп айтат да. Анар калтырагын титиргенден анткени ага Американ элчилиги чыгат. Бир өкмөттөр чабуул жасайт. Эл аралык оюндар чабуул жасайт, уруксат берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн башында эле буга тыюу салып, башкаларга сабак кылып коюш керек да. Бири бүтүп бүтпөй экинчи митинг Бишкек шаардык мэриясынын алдынан орун алды. Бир күндө 2 жолу өткөн нааразычылык акциясы кала башчыны кайгыга салгандай. Күн жарымында Ош базарындагы соодагерлер шаар башчысынын имаратынын алдына келип, өрттөн жабыр тарткан жарандарга азыркы берилип жаткан орундары кымбат жана шарт жок экендигине даттанууда. Акциянын катышуучуларынын айрымдарын мэрия тарап кабыл алып, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек экенин айтышты. Мэриянын жообун алган соң соодагерлер Ак үй тарапка бет алышты. Мындайраак кылып көрсөтөт окшойбуз. Бул ичинде эчтеке жок экен эже. Ичинде эчтеке жок. Стройкасы бүт элек. Мынакей. Мындан канча күн мурун тартылган? Бир жума мурун тартылган сүрөттөр экен. Ичинде эчтеке жок. Айнектер эле бир айнек бар, калгандарында жок. Ушундай месселер экен. Ушул месселерга мына бул кара стойка менен арка кара стойка турбайбы? 2 метр жерге. Ошол бүт элек зданияга, бүт элек жерге 2 метр жерге базар администрациясы $1000 алдын ала сурап атыптыр. Ушул зданияга кириш үчүн. Ошого каршы болгон эжелер бул жака мэрден калыстык издеп келиптир. Эске салсак, Ош базарында 2018 жылы 4 ири өрт кырсыгы катталган. Алардын алгачкысы 30 январда болсо, кийинкиси 13 апрелде, 5 мартта жана 4 декабрда да 3 өрт кырсыгы катталган. Күйүп кеткен соода орундарынын ордуна жаңы объекттин куруу иштери колго алынып бүткөрүлгөн. Курулушту тез арада бүткөргөндөн кийин соода орундары күйүп кеткен соодагерлер жеңилдетилген түрдө соода аянттары менен камсызданалары кабарланган болчу. Тилекке каршы ал убада аткарылбай жатат деген соодагерлер нааразычылык акциясына чыгууга аргасыз. Калада митинг пикет болуп жатса, аймактар айдап себүүгө даярданып бүтүп, эми ишке киришти. Алсак Талас облусунун Манас районунда жалпы 17.000 гектар сугат жер бар болсо, анын 250 гектар жерин кылкандуудан эгиндери ээлейт. Ал эми 1000 гектардан ашык жерге калемпир, 250 гектардан ашык жерге кант кызылчасы отургузулмакчы. Райондогу жазгы тала иштери тууралуу кабарчыбыздын материалында.
Рапил Темирбеков үлүшкө тийген 3 гектар жерине жылына төбурчак жана кызылча айдап келген. Быйылдан баштап 3 гектар айдоо жерге кылкандуу дан эгиндерин себүүнү максат кылууда. Анткени жылына тиккен чүмдөрү ойдогудай баага сатылбай, көп эле учурда чыгым болуп келген. Эми быйыл гектарлаган жердин көбүн арпа ээлей турган болду. Ошондуктан арпа тиге турган жерди алгач даярдоо үчүн атайын амафос сээп бүгүндөн баштап айдатып себүүнүн үстүндө. Өзүмө тиешелүү 3 гектар жер бар. Буга чейин фасоль тикчик, кызылча тикчик. Фасолдун баасы ылдый, кызылчаны болсо айдатпай койду. Эми айла жок, арпа себебиз, башка эчтеке жок. ГСМ кымбат, селитра кымбат. Айла жок, эмне алса арпа себебиз болду, адам башка эчтеке жок. Рапил ага окшогон дыйкандар облуста өтө көп. Ошондуктан дыйкандар үлүш жерлерине эмне тигерин билбей турган чагы. Анткени Манас жана Кара Буура район дыйкандардын көпчүлүгү кант кызылчасын тигип келген болсо, аны дагы быйыл аянтын кыскартып, жалпы облус боюнча 400 гектар жерге эле тигиле турган болду. Себеби буга чейин Таластын кант кызылчасы Маймак станциясы аркылуу Кайыңдык кант ачык акционердик коомуна ташылып келет. Эми Талас жергесинден биз былтыркы эле деңгээлде алганга аракет кылып атабыз. Жана да жыйында айтылып кетпедиби? Ошол 400 гектардын тегерегинде депчи. Эми 400 гектарга жетпей калышы мүмкүн, анча-мынча ашышы мүмкүн. Ошол 400 гектардын түшүмүн биз кабыл алганга даярбыз да. Уруктар боюнча айтып кетсек, биз эки чет өлкөлүк фирмалар менен иштейбиз. Бул Германия өлкөсүнүн КВС фирмасы и Франция өлкөсүнүн Депре деген уруктар менен иштейбиз. Уруктар бүгүнкү күндө келди. Складка киргиздик. Эртеңки күндөн баштап мына азыр макулдашуулар болду. Келишимдер түзүлсө эле биз урукту жеткизип туруп элге таратып баштайбыз. Айта кетсек, өткөн жылы жалпы облус боюнча кант кызылчасы 512 гектар жерге тигилип, түшүм жакшы болгон. Анткени акыркы жылдары кант кызылчасынын уруктары чет өлкөдөн келип жаткандыктан 1 гектар жерден 100 тоннага чейин түшүм алууга болорун дыйкандар далилдеп келет. Ал эми облустагы башка райондорго караганда Манас району климаты жагынан ысык келип, жаздагы эрте келет. Учурда жердин тоорсуп калгандыгынан улам жер айдоо жазгы жумуштар жанданды. Жердин асылдуулугун сактап жана которуштуруп айдоо максатында жылына калемпир тиге бербей, быйыл арпа, жаздык буудай себүүнү көпчүлүк дыйкандар максат кылышууда. Анткени малдын саны өскөнү малга дагы тоyut керек. Айта кетсек, быйылкы жылы жаздык кылкандуу дан эгиндери 250 гектар жерге тигилди. Дыйкандарыбыз эмне тигерин билбей, ошо эрте баштагандар ушу арпа көп жылдык чөптөрдү тигип атат. Биздин болжол менен буйруса быйыл кызылчага аракет кылгандардын баары азырынча күтүп турабыз. Калемпирлерге дайындап атабыз, мына жерлерибизге амафос, жер семирткичтерин берип. Дыйкандар өз жумуштарын алып барып атат. Азыр жеңилдетилген кредиттерди алабыз деп чуркашып атат. Жазгы айдап себүү иштерине болсо айылдагы техникасы бар дыйкандар эрте даярдыкты башташкан. Анткени кышында кар аз жагандан улам күздө көбүнчө жерлерин сугарып, марттын башынан баштап айдоо иштери жүргүзүлүүдө. Айта кетсек, 1 гектар жерди айдап себүү үчүн 3,5 миң сомго бааланууда. Ал эми Жалал Абад шаарында болсо көрктөндүрүү жумуштары быйыл жылдагыдан эрте башталды. Борбордук көчөлөрдө көчөттөрдү отургузуу, жашылдандыруу кызуу жүрүп жатат. Ал үчүн атайын өсүмдүктөр өстүрүүчү жерде роза гүлүнүн 2 жылдык көчөттөрү даяр болду. Бул жер шаарды көрктөндүрүүгө багытталган. Тагыраагы көчөттөр даярдалуучу аймак. 2 жыл мурда анын сабагы тигилген. Азыр болсо роза гүлүнүн көчөттөрү башка жакка көчүрүлүүгө даяр. Көчөттөрдү сугарып, чабабыз, карайбыз. Күзгө амалап келип, калемче кылып эгебиз жерге шаар. Аны берден шаарга алып барабыз, эгебиз тамыр чыккан. Көктөбөй калгандарды алып, ордуна башка эгебиз. Курап калгандарды алып. Бул аймакта азыр 15ке жакын жумушчу эмгектенүүдө. Бири көчөттөрдү казып берсе, экинчиси аны ташып жеткирет. Айтор эмгекчил жамаат шаарды гүлдөтүүгө даяр. Бирок эгилген гүлдөрдү тебелеп, ананда үзүп кеткендери бар. Кызматкерлер калаа тургундарынан жаратылышка аяр мамилени күтүшөт. Көчөдө адамдар көптөр ушундай туура эмес мамиле кылат, гүлдөргө жулуп кетишет. Айтор тартиби жок адамдар көп да. Биз буну абайлап канча менет кылып апарып эгебиз, ушуну кичине барктап кошпойт. Жулуп кетет, уздап кетет. Жалал Абад шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасында шаарды көрктөндүрүү үчүн бардык шарттар каралган. Жумушчулар жетиштүү. Бир гана заманбап күнөскана жоктугунан көчөттөрдү сактоо кыйынга туруп келген. Бирок жакында шаардык бюджетке күнөскана куруу планы киргизилген. Шаардык кеңешинин депутаттары атайын тыйын карап берип, быйылкы жылы жаңы күнөсканага ээ болобуз. Азыркы учурда
Ленин көчөбүздө, Манас көчөбүздө, Осмон көчөсүндө мына өзүңүздөр көргөндөй питомнигибизден чыккан роза гүлүбүздүн көчөттөрү эгилип атат. Жок жерлерге эгилип атат, ал эми бар жерлерге толук алынып атат. Шергази Соронбаев гүлдөрдү тегүүдө дизайнер. Ал алдын ала божомол менен анын формасын кагазга сызып, анан компьютерге түшүрөт. Азыр жумуш колундагы кагаз аркылуу башталды. Бир аз жерден 1 метр өйдө көтөрүп, пирамида үлгүсүндө кылып түзгөнбүз. Гүлдүн 2 түрү эгилет. Ушул жердин климатына карап, ошо ысыкка туруп бере турган кылып. Уклон болот, бир жак тарабы, ортосу тегиз болот. Ортосуна тегиз жерине башка гүл, уклонго башка гүл эгилет да. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп ошо жаңы дизайндарды киргиздик. Быйылкы жылы дарактардын жаңыча түрлөрү, гүлдөрдүн 9 түрү отургузулат. Гүлдөргө кыргыз оюларын түшүрүү өзгөчөлүгү киргизилген. Алдыда майрамдарга карата 10го жакын инсталляция жасалуу пландары коюлган. Таттыгүл Жумакар кызы, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Бул арада камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апасы дүйнө салып акыркы сапарга узат үчүн 1 күнгө бошотулду. Сөөгө өзү туулуп өскөн Кең суу айылындагы көрүстөнгө коюлду. Жапаровдун апасы 7 мартта кайтыш болгон. Буга чейин 2017 жылы Садыр Жапаровдун атасы көз жумган. Ал учурда Алмазбек Атамбаевдин Жапаровдун тарапташтары уруксат сурап бирганда коштошуу зыйнатына барууга ага уруксат берилген эмес. Бул жолкусунда бошотулганына жакындары ыраазы. Пайгамбарыбыздын Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн энем Өмүрбек кызы Кадижанын арбагына, атам Нуркожонун арбагына, ушул жерде жаткан бүткүл мусулмандардын арбактарына багыштадым. Ушул дүйнөдө билип билбей өтүп кеткен кемчиликтери болсо, күнөөлөрү болсо кечиргин Аллах, кечирип бейишиңен орун бере көргүн Аллах. Аллахума раббана аттина фит дуnya хасаната ва бил ахирати хасаната ва кина хазабаннар бирахматика я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Атасы Нуркожого топурак сала албай калды. Өкмөттөн падышадан айланайын буган келип мына топурак салып жумушун жасап атат. Ушу азыркы падышага 1000 реки рахмат ыраазычылык. Чечи жакшы иш экен, Кудай түзгөнсүн түбөлүгүн. Жаткан эжеме Кудай акырет байлыгын берсин. Атамбаев кара өзгө жаман киш турбайбы? Онго жиберип койсо топурак салып барат эле го. Ак жеринен элим жерим деп ак жеринен анакей жатат бала. Эми ушумен кырсыгы чыгып кетип, эртең ошого менен келсе экен. Жол ачылып ак жол айгана. Атамбаевка да айтылган, атасы каза болгондо кой берип койгула деп. Бирок эми ар бир адамдын жүрөгү менен жана ыйманына коет экен да, ар бир адам. Анан азыркы ажообуздун ыйманы жогорку экен деп эсептейм. Анткени бул ыйманы бар адам гана ошондой нерсеге жол берет да. Сырттан келгендер алтай абалында тигиреди тиякта кетип атышат кишилер. Калгабыз кайчып турган маал, ушул маалда президентибиз Сооронбай Шарипович өзү жардам берип дегендей Садыр Нуркожоевдун апасына бул маселе боюнча атасы өткөндө былтыр кайрылганбыз, анда терс жөө болгон. Бүгүнкү ошол чоңойгонго бергендигинин себеби да бүгүнкү бийликтин эл менен, журт менен, элдин мүддөсүн аткарууга багыт алгандыгын белги берет деп айтам. Эми бул Садыр өзүнүн сөзүндө да айтып өттү. Ар бир бул бийликте бир топ жылыштар бар да. Могу бийлик учуруна билесиңер. Ошону эле коюп жүрсө болмок. Бирок ал учурда саясат, могу бийлик саясаты башка. Эптеп камап, түрмөдөн чыгарбай элге жаман көрсөтүп. Эми мына азыр Садырдын келип, энесинин топурак салып кеткени бул аябай жакшы адамгерчилик болду да. Чоң бийлик тарабынан. Себеби мисалы өлүм бул жамандык нерселер саясаттан сырт болуш керек. Биз адамбыз да. Саясаттан сырт мындай учурларда ошол адамгерчилик мамиле кылыш керек. Учурда буюрса бийлик бул жагынан аябай жакшы адамгерчилик мамиле жасады. Сөзсүз түрдө бааланды мына туугандар тарабынан. Жалпы эле коомчулук эл журт тарабынан. Уруксат берип койсо болбок эми. Мындай энесине бергенде эле уруксат берип койсо жакшы болот эле. Эми Садыр Жапаров жаландыгынан отурган жок да. Эл үчүн отурат. Анан эми эмне кылабыз, эми айла жок эшекке экен. Тагдырына жазды. Эми энесине топурак салып калды. Бир туугандардын эмете.
рахмат ошо энесине берген үчүн. Кудабыз каза болгондо ушу Садыр келе албай калды эле, ошону да көпчүлүк эл нааразы болуп, эмне үчүн ушу 1-2 күн уруксат бербейт деген нааразычылык болгон. Мындай раз өкмөттүн бийлиги алмашкандан элге карата мамилеси жакшы болгондугу, мында уруксат берип келип, мынакей эл ыраазы болуп отурат. Разыбыз. Биз да ыраазы болуп отурабыз. Аман-эсен келип ушу эл дагы көрүп, баягы өзүн депутат болгон кезде ушу элге эмне деген жардам кылган. Анан баягы чындыкты айтам деп чыркырап ушу ак элет сынбайт дейт. Мына аманчылык болсо бошонуп келсе баары ордуна келет, жакшылык болот. Бурун энди сол бурунку эл баскардардын жала жабуу себебинен туткундар атасына топурак салынмапты. Енді бүгін президенттің жарлығы арқылы мән беріп баласының анасының топырақ салуына келіп отыр. Бұл да бір жақсы жағы. Сондай беталыстың жақсы болғандығы. Кейінгі Садырдың келешегінің бақытты жақсы болатындығының белгісі. Климаты катал нарын жергесинде болсо, ызгардын күчү эми тарап аба ырайынын жылуусуна тартышы тоо арасындагы нарын шаарынын айрым чөлкөмдөрүнө коркунуч жаратууда. Ушундан улам жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматындагылар жана куткаруучулар алдыда күтүлгөн ар кандай кырсыктардын алдын алуу багытындагы иш-чаралар менен алек. Кууш Капчыгайдын ортосундагы калаага быйыл кар анча калың түшпөгөнү менен баары бир тоо борунда жашагандар үчүн опурталдуу. Андыктан мынтип колго күрөк алып өйдөдөн аккан сууга нук салуу менен алектенүү учурдагы көнүмүш көрүнүш. Антишпесе мындан 3 жыл мурунку кыйын кырдаалдын жаралары бышык. Ошондогу ал бууттана кирген суунун бир катар зыяндарды жараткандыгы көбүнүн эсинде. Суу каптап кеткендер болгон 2013 жылдары болгон да, 2013-2012 жылдары. Андан кийин МЧСтен келип жак жагын касып неме кылган, арыгын салып, колодесин салып. Андан бери жок, анан могу як жактан бир жери бар болчу, анан а жерин каптап, неметке ош жакты каптаган. Анан мен КАМАЗ айдап турган кезде ошунга немелерин төгүп, өйдөлө трактор менен кастырып, түстөт неметип койгом, арык салып, чоңураак кылып. Колдогу маалыматтарга таянсак, облус борбору Нарын шаарында кооптуу делинген 20 чөлкөм бар. Эгер азыртан тиешелүү чаралар көрүлбөсө, кандайдыр бир оор жагдайдын орун алары айтпаса да түшүнүктүү. Дагы жакшы түнкүсүн температура кыйла эле төмөндөп, ал кардын дароо эрип кетишине кедерги. Антсе да сактыкка кордук жок эмеспи. Андан калса өзгөчө кырдаалдар кызматындагылардын билдиргендерине караганда, чакан калааны аралай агып өткөн Нарын дарыясынын деңгээлинин көтөрүлөөрү дагы күтүлүүдө. Алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Мындай баягы күнүнкү көчөдөгү баягы арыктары жок көчөлөрдө кичине суулар толуп, мындай ыңгайсыз абалды жараткан учурлар катталып атат. Ал эми жалпы облус боюнча ала турган болсок, 10 аймакта кар көчкү түшүү коркунучу бар. Ошондой эле Теңир тоо жергесиндеги 11 дарыянын 30га жакын жерин суу ташкынына туруштук берери күмөн. Анткени менен жаз мезгилиндеги кырсыктарды алдын алуу жаатындагы буга чейинки тажрыйбалар тынчсызданууга негиз жок экендигине үмүт арттырат. Буга чейин ошо 14-15 февралда дагы Кыргыз гидромет борборунун адистери менен биргеликте ошо кардын калыңдыгы изилденип, бүгүнкү күндө ошо кар көчкү кооптуулугу жок экени аныкталган. Бир гана божомол ошо кийинки убакта 20 сантиметрден ашык кар жааган учурда кар көчкү кооптуулугу жаралат деген божомол бар. Нарын облусунда ар кандай кырсыктарды болтурбоо бир эле куткаруучулардын гана иши болбостон, жалпысынын да түйшүгүнө айлангандыгы кубанычтуу. Башкасын айтпаганда да облус, шаар жана район бийликтери буга атайын каражаттарды чегериши жана тиешелүү техникалардын даярдык саптарына коюлгандыктары көңүл көтөрөт. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Спорт кабарларынан Сокулук районунун Шалты айылында Көкбөрү федерациясы уюштурган улак тартыш оюнуна республиканын бардык аймактарынан келген 82 команда катышты. Ысык Ата районунан келген Ынтымак командасы айылдар аралык улакта 1-чи орунду багындырып, байгеге коюлган Lexus автоунаасына ээ болушту. Ал эми Көкбөрү Аламан байгени Кыяз Ниязов жеңип чыкты. Белгилей кетсек, 1-чи лигада командалардын көп болгонуна байланыштуу Нооруз майрамына карата мелдеш 14 марттан 21 мартка чейин Борбор калабыздагы Ак Кулат майданында өтөт. Беттештер саат 10:00-дө башталат.
Катышуучулардын тизмесин кабыл алуу 12 мартка белгиленсе, 13 мартта чучугулак кармалат. Бүгүнкү күндүн жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Биздин бул берүүбүздү элдик медиа сайтынан жана YouTube, Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.